Азыр балыктардын уруктарын алуу иштери кызуу башталды. Уруктар 4 айдан кийин балыкка айланат. Алар тиешелүү шарттары менен өстүрүлө баштады. Ысык көлдөгү жеке жана мамлекеттик чарбалар 300 000 майда чабактарды көлгө салууну колго алышкан. Учурда алар уруктарды алуунун аракеттерин көрүүдө. Бул жалгыз эле искусский форель эмес, сига балыгын да өндүрөбүз. Карп, сазан деп коет, бул ал балыктарды да өндүрөбүз. Быйыл ошол жагынан азыр мына 2025 жылдын эмесин түзүп атабыз да, баягы 2025 жылы ушул азыр алган икрадан балыктын малектөрүн, личинкаларын көлгө кайра кое беребиз. Ысык көлдөгү балыктардын санын көбөйтүү максатында жыл сайын 2 жолу майда чабактар көлгө салынат. Алардын бардыгы балыктардын тукумун көбөйтүүчүлөр. Балык өстүрүү ишканаларында балыктын форель, сига, лудога, карпсадан түрлөрү багылат. Бүгүнкү күндө иштер азыр кызуу жүрүп атат. Азыр 3 жерде алып атабыз. Тоңдо, Түптө, анан Григорьевка айылында. Кудай буюрса, иш пландар өз убагында ордун менен кетип атат. Ысык көлдө балыгыбыздын көбөйгөнү байкалууда, Кудай буюрса. Буга себепкердер менен биринчиден айтат элем, туристтик экологик миссиянын ачылышы, жанагы 5 министерство биригип, биздин область башчыбыз биригип, чогуу биргеликте ошол азыр 5 министерствонун турган рейдтер күчөтүлгөн, рейдтер уюштурулган. Азыр 2 күндөн дежурствого туруп атат, посттор ачылып атат көлдүн жээгинде. Буга чейин ысык көлгө сига, лудога балыгынын жалпы 6 миллиондон ашык чабактары кое берилген. Алар көлдүн бардык аймактарында бар. Азыркы тапта ысык көл форелинин уруктарын алуу иштери башталды. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык көл облусу.